Шүкүрбек Бейшеналиев атындагы орто мектеби даярдаган Абдубачаева Айзада. Бүгүнкү класстык саатыбыздын темасы Тоголок молдого 160 жыл. Сабагыбыздын максаты билим берүүчүлүк. Тоголок молдонун өмүрү чыгармачылыгы жөнүндө түшүнүк берүү. Өнүктүрүүчүлүк. Окуучулардын чыгармачылыкка, акыл эс жөндөмдүүлүгүнө багыт берүү, руханий дүйнөсүн байытууга баа берүүгө калыптандыруу. 3. Тарбия берүүчүлүк. Балдарды патриоттуулук сезимге тарбиялоо, акын менен сыймыктанууга, ырларын барктап окуп үйрөнүүгө тарбиялоо. Улуу демократ акын, агартуучу, манасчы, фольклорист болгон. Ал 1860 жылы Нарын областындагы Куртка айылында туулуп, элге өзүнүн таалим, тарбия, насаат ырлары менен белгилүү болгон. Тоголок молдо жаш кезинде чоң атасынын колунда болуп, анын жардамы менен кат сабатын ачканга мүмкүндүк алат. Жазганды жана окуганды билгендиги үчүн аны молдо деп аташчу. Тоголок молдо деген атка ээ болуусунун себеби ал өз заманындагы адамдардан айырмаланып, жогоруда айткандай кат сабаттуу болгон. Билимдүү адам болгондуктан ошон үчүн Тоголок молдо аталган. Тоголок молдонун чыгармачылыгына 1935 жылдан баштап көңүл бөлүнө баштайт. Буга Максим Горкийдин жаш адабияттын өкүлдөрүнө өзүңөрдүн акындарыңарга айрыкча көңүл бургула деген кайрылуусу себеп болгон. Тоголок молдо ырларында таалим тарбияга көп көңүл бурган. Ал чыгармаларында адамдарды ынтымактуу, кайрымдуу, кечиримдүү болууга, акыл менен таразалап иш кылууга үндөйт. Табиятынан зээндүү Тоголок молдо инсан катары калыптанышы үчүн жаштайынан көп аракет кылып, көп изденген. Билимине адеби жарашып, эл журтка кызмат кылуудан тартынган эмес. Өмүрүн агартуучулук менен чыгармачылыкка арнаган окутуучу, жеке чыгармаларында дидактикалык жанрга да басым жасаган. Жаш муунду тарбиялаш үчүн тарбиялык мааниси бар чыгармаларды калыбына келтире жазган. Буга мисал катары 1900 жылы жазган Кем Чонтой аттуу сатиралык чыгармасын алсак болот. Кем Чонтойдун образы аркылуу адам баласынын терс сапаттарын, эси жоктукту, ала көөдөндүктү, оройлукту, кырстыкты ашкерелеген. Манасчылыкка жол. Чоң атасынын бир тууганы Музооке өз заманындагы белгилүү адам эле. Төкмө өнөрүнүн чебери жана комузда кол ойноткон залкар комузчу саналган. Тоголок молдонун чыгармачылыгынын калыптанышына ошол адамдын түздөн-түз таасири тийип, чыгармачыл пайдубалынын түптөлүшүнө зор салым кошту. Бирок ал дагы Байымбетти асырап алгандан 4 жыл өтүп каза болот. Жетимдиктин айынан алардын үй бүлөсү жокчулуктун каарын тартып, Теңир тоонун койнунан Сары Өзөн чүйгө көчүп келишет. Каттааныган Байымбет жергиликтүү балдарга арабча үйрөтөт. Ушул өрөөндө жашап жүргөндө ал казак-кыргыздардын белгилүү төкмөлөрү менен жолугушуп, алардан таалим тарбия алат. Белгилүү жомокчу Тыныбекке жолугуп, манас айтууга катуу кызыгат. Ошентип 18 жаш курагында белгилүү акын, манасчы атталып калат. Тоголок молдо фольклор жыйноочу.
тарых үчүн маанилүү делген Манас эпосунун тарыхый доорун изилдегенге да аракеттерди жасаган. Ырамандын ырчуулуу баш болгон 31 манасчыны ырга салып, санат кылып кошуп кеткен. Баса белгилей кетүүчү нерсе Байымбет Абдрахман уулу кыргыз фольклористикасынан нар жүгүндөй мурас калтырган. Кыргыз Илимдер Академиясына Манас үчүлтегинен 98.703 сап ырынан турган материалдарды Шырдакбек, Жаңыл мырза, Мендирман сыяктуу элдик дастандарды кагазга түшүрүп өткөзгөн. Мындан сырткары эл аралап жүрүп, кыргыздын тарыхын, санжырасын эл оозунан чогулткан. Баш аягы басмага 200 басма табак материал даярдап берген. Тоголок Молдонун вариантында башка манасчыларда кездешпеген Манастын ашы деген бөлүм бар. Тыныбектин окуучусу болгондуктан Сагынбай Орозбаков экөөнүн варианттары окшош. Билим алуудагы дилгирлиги. Тоголок Молдонун башка импровизаторлордон айырмачылыгы араб графикасында жаза билип, перс, араб, түрк элдеринин адабий мурастарын өз алдынча окуп, өзүнүн руханий дүйнөсүнө сиңире алгандыгында болгон. Демек ал өтө сабаттуу, билимдүү адам болгон десек жаңылбаган болобуз. Ал Низами, Навои, Хафиз, Абайдын чыгармалары менен тааныш болчу. Ислам аалымдарынын чыгармаларынан да жан дүйнөсүнө азык алган. Ал тээ бала кезинен билимге умтулуп, айылдык молдодон окуп жазганды үйрөндү. Кийин атасы эрте дүйнө салып, жетимдикти да башынан кечирген. Тоголок Молдонун чыгармалары: Кем чонтой, Куштардын аңгемеси, Жер жана анын балдары, Талым кыз менен көбөктүн айтышы, Ак келин, Биз даярбыз жана башка чыгармаларын санасак болот. Тоголок Молдо балдар адабиятынан орун алган чыгармаларынын ичинен көлөмдүүсү жана басымдуу көпчүлүгү тамсилдер. Бул жагынан акындын кыргыз жазма адабиятынын тамсил жанрына негиз салган эң биринчи өкүлү десек дагы болот. Демек, өз доорунда сейрек кездешкен сабаттуу адамдардын бири, балдар адабияты үчүн кайталангыс чыгармаларды калтырган жазгы жакын, ошону менен эле бирге төкмө манасчы Тоголок Молдо 1942 жылы өзү туулган Куртка айылында каза болгон балдар. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз.